Оқытып атқан кіші кім? Сіздің жаныңыздағы. Ішкербе же біздің жетекшілерден ме? Мамлекет маған эмне кылып атат? Шаар мага эмне кылып атат? Мен мамлекетке эмне кылып атам? Эмне жардам болуп атат деп дайыма өзүнө ушул суроону берип анан жашаш керек да. Эртең менен турганда, кеч жатканда. Салык деген бул мындай элдин акысы да. Мен дагы силерге таза туруп берейин шаар башчысы. Бир ишти кылыш кыйын, кылбай койсоң андан эч бетер кыйын дейт да. Бүгүнкү ишти эртеңкиге калтырып койсоң дагы кыйындайбы, дагы бүтпөйт. Эртең кылабыз деп эчкен. Ошон үчүн акырындык менен иштей бере турган болсок, 1 айда кичине жылыш болот, 3 айда чоң өзгөрүү болот, 6 айда эл рахматын айта баштайт. Бетке айткан сөздүн зары жок да. Бардык нерсени ачык айкын айтат. Эми экинчи чети шаарды да оңдош керек. Шаарга кирсе, жашырганда эмне? Бүт эле темир контейнер болуп кетиптир да. $10,000 жардам бердим. Мен аябай кубанып турам да. Биздин балдарыбыз уже келип инвестор болуп баштаптыр да. Биздин балдарыбыз ушундай чоң миллиард деген акчаларды салып ишканаларды ача баштады. Биздин балдарыбыз ушундай жардам бере баштаптыр. Алтындай болгон убактыңыздарды бөлүп, ушу шаарга көңүл буруп, бир семинарга катышып берели деп келгениңиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Себеби ишкердин ар бир убактысы эсептелүү, ар бир убакыт тыйын акча дегенде, ошон үчүн силерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Эми мынау жерде доклад жазыптыр, бир 5-6 барак, бирок мен эми буну окубай эле чын жүрөк менен сүйлөшөлүчү силер менен. Мынау быйылкы жылда азыр өзүңүздөргө айтып кетпедикпи? Биз чоң ыраазычылык билдиришибиз керек да, урматтуу президентибизге. Себеби 2018 жылда мына шайлангандан кийин эле ушул өзү аймактарда иштеп, ар бир айыл кыштактагы проблемаларды өзү жакындан билген президент катары, ушул региондордо иштеп кеткен президент катары, ушул барганда эле биринчи жарлыгын 2017 жылы шайланды, 18 жылда мына аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарлык кабыл алып берди да. Көп жерге барсаң, айылдарда мен ошол мезгилде областта жетектеп турдум эле. Мына качан өнүгөбүз, мына аймактар жылына карата иштер болгон жокко, биздин айыл өнүгүп кеткен жокко деген эл ошондой суроолорду да берип атты да. Бирок биз көзүбүз жетти да. Бул жарлыктын алкагында өнүккөн мамлекеттерде деле 30 жыл, 40 жыл ушундай жарлыктарды кабыл алгандан кийин, ошо 30 жыл, 40 жыл керек болсо 50-60 жылдан кийин ошол жарлык өзүнүн жемишин берет да. Биз ошону түшүнгөндөн кийин мына 2019 жылда урматтуу президентибиз дагы аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп эң керектүү убакта эң керектүү жарлыкты кабыл алып берди да. Бул жарлык, бул закон. Буну бардыгыбыз, ишкерби, мамлекеттик, коомдук ишкерби, бардыгыбызга закон бирдей да. Буну каалабасак дагы ошол мыйзамдын алкагында иштерди мүмкүнчүлүккө жараша аткарышыбыз керек, өзүнчө программа кабыл алып. Мына өкмөтүбүз дагы ушул жарлыктын алкагында программа кабыл алып иштерди алып барып атат. Биздин Ош шаары дагы өзүнчө программа кабыл алып ушул жарлыктын алкагында иштер аткарылып атат. Эми ар бир ишкерби, ар бир шаар башчысыбы, жетекчиби, жөнөкөй жаранмы, мамлекет мага эмне кылып атат, шаар мага эмне кылып атат, мен мамлекетке эмне кылып атам, эмне жардам болуп атат деп дайыма өзүнө ушул суроону берип анан жашаш керек да. Эртең менен турганда, кеч жатканда ушул эмне кылып атам деп. Колдон келген аракетибизди аз-аздан жасай берсек, үй бүлөдө деле, иштеп аткан ишибизде деле, шаарыбызда, мамлекетибизде ошондо акырындап жылыштар боло берет да. Анан кээде мындай айран калабыз, ушул өзүм иштеп аткан ишканасын эки жагын оңдоп түздөп койбогон, же болбосо кабинетин оңдоп түздөп койбогон, же ошол иштеп аткан кафе, ресторанын астын түздөп оңдоп койбогон ишкерлерди көрүп, анан кээде катуураак айтканга да туура келип атат да. Сиздер менен отуруп, мына азыркы айткандай, сиздердин башыңыздарды бириктирип, ушул
шаардагы болуп аткан иштерди аз болсо да көрсөтүп, анан кимдер ушул шаарга жардам берип атат, баягы атын атаса куту сүйүнөт деп жакшы сөз бар. Мен пока өзүм чөнтөгүмөн эчтеке кыла элекмин. Бул болуп аткан иштер баардыгы азыркы сиздердин ишкерлердин эсебинен түшкөн, салыктан түшкөн акчалар, элдин акчасы дегенде, ошону биз туура пайдаланып, элдин акчасын элге өзүнүн максатына иштетели деген аракеттер болуп атат да. Мына быйыл бизде Кудай буюрса чоң жумуш орундары түзүлүп атат. Чоң ишканалар ачылардын астында турабыз да. Мына Союз мезгилинде курулуп жок болуп кеткен текстилдик фабрикаларды кайрадан мына курулуп атат да. Шаардык мэрия ошолорго биз шарт түзүп берип, жерлерди узак мөөнөткө мына жерди сатып жүрбөстөн, бекер берип жүрбөстөн ошол арендага берип атабыз да жерлерди 49 жыл мөөнөткө. Ошол дагы ишкер дагы миңдеген жумуш орундарын түзүп, жер салыктарын төлөп, ошол пайда салыктарын, подоходный киреше салыктарын баардыгын төгүп, шаардын экономикасына пайда келтирсин деп, шаардык мэрия ошол жерлерди берип атат. Мамлекет тарабынан мына ошол ишкерлерге колдоо максатында узак мөөнөттөгө өздөрүндө дагы Кудайга шүгүр акчалар бар экен, бирок мамлекет тарабынан да мына Российский кризисный фонддон акчалар берилип атат. Бул кепилдик фонддор, мына Российский кризисный фонддун өкүлдөрү баардыгы азыр мына Ош шаарында ачылды да. Убагында мен областты жетектеп турсам дагы, ошо Российский кризисный фонддун жетекчисине кире алган эмесмин да. Кире алган эмесмин. Губернатор болуп да кире алган эмесмин. Сүйлөшө алган дагы эмесмин. Мүмкүнчүлүк да болгон эмес да, чынын айтыш керек. Азыр мына президентибиздин жардамы менен, президенттин ушул аракети менен мына ошол түштүк региондогулар Бишкек шаарына келип, көрүнгөн эшикке каккылабасын деп, мына баардыгын силерге шарт түзүп берип, ошо Ош шаарына түзүп берди. Азыр Баткен, Жалал Абад областтарынан Ош областы, Ош шаардыктары үчүн ушул жерде өкүлчүлүк ачылды да. Бул дагы мына сиздерге болгон камкордук да, мына мамлекет тарабынан. Шаардык мэрия дагы мына өзүбүздө ошол кепилдик фонд бар. Кээ бирки жаңы баштап аткан ишкерлер болсо, мындай ишкерлик кылам деп турган болсо, биз тараптан сөзсүз колдоо болот. Мыйзам чегинде баягы проекттин долбоорлору болсо, кредит алам деп турган болсо, залогтору болсо, биз аларга жардам бергенге даярбыз. Эгер баягы залогко жетпей турган болсо, биз кепилдик фонд тарабынан дагы өз жардам бергенге даярбыз да. Биздин эшик ишкерлер үчүн дайым ачык. Силерди мына колдогонго биз даярбыз. Бул жерде мына укук коргоо органдарынын жетекчилери дагы, шаар прокурору отурат, финполициянын жетекчиси отурат, орган жетекчилери баары келип отурушат. Мына президентибиз ар бир келген сайын өзүңөр деле массалык маалымат каражаттарынан угуп атасыздар. Бир эле сөз ушу ишкерлерди колдойлу, колдоо кылат. Ишкерлерге жакшы мамиле кылгыла, жөнөкөй мамиле кылгылагын, ишкерлерге шарт түзүп бергилегин ар бир сөзү ушундай болуп атат. Текшерүүнү азайткылагын деген сөздөрдү мына мамлекет башчыбыз өзү дайыма мына сиздер ошол президенттин көзөмөлүндөсүңөр. Биз ошол президентибиздин саясатын туура силерге жеткизип, мына колдон келген жардамдарды мыйзам чегинде жардам берели деп аракет кылып атабыз да. Биз жаңы баштаган ишкерлерге сөзсүз колдоо берели. Алан колуна эмесине бутуна туруп, жакшы мындай пайда көргөн ишканалар болсо, өз калоосу менен мына азыркы айткандай бүт келип жардамдарды берип атат. Ушул иштерди колдон келсе улантайлы. Биздин бюджеттеги мына өзүңүздөр билесиздер, 2017-2018 жылкы бюджетибизди мына 960 миллион сом менен бекитилген болсо, мына 2019 жылда 1 миллиард 127 миллион сом менен шаардык кеңештин депутаттары ошону бекитип беришти да. Кудайга шүгүр, мына акырындап жылыш бар. Мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мына сиздер аркылуу урматтуу ишкерлер, келбей калган ишкерлерге дагы толук айтсаңыздар, бул эми салык деген бул мындай элдин акысы да. Элдин акысы, ушуну жашырбай салыкты мындай туура төгүп берсеңиздер да.
азыр эми мынау мамлекет боюнча тиноо экономика кандай бир 40-50% атат. Мен толук кошулганда Ош шаарында даже 50-60% болушу мүмкүн да. Бардыгы жашырылат, туурабы, салыктан. Жашырылат. Эмне жашырганда эмне, мисалы элементары бир бильярд канаңар болсо, бильярд иштетсеңер, 10 стол иштетсеңер, 2 столго төлөйсүңөр да, мисалы айтып атам. Ошол кафе, ресторандарда мисалы 10-дон 15-тен повар иштеп турган болсо, 1-2-ден көрсөтөсүңөр. Туурабы? Подоход, киреше салыктарын төлөш керек, ошолорду жашырасыңар. Частный больницаңар бола турган болсо, мисалы частный больница болсо, бир 50 койка иштетсеңер, анын 10-15-ине төлөшүңөр мүмкүн да, же андан да аз болушу мүмкүн. Стоматология бир 10 же болсо 5 кресло иштетсеңер, 1-2-ден төлөйсүңөр да. Бизде бардык маалыматтар бар да эми. Бардыгын ким кандай салыкты жашырып атат, ошол бардык. Азыр мына биз маптарды түздүк. Мэрия укуктарынын көпчүлүгүн ушул ар аймак боюнча ушу аймактык кеңештердин төрагаларына берип атам да. Мына иштешкиле. Иштештесенен барып ишкерди кыйнап, алардан акча сурап, же болбосо чөнтөгүнө акча сурап кыйнабай, ошолорго жардам берип, жөнөкөй мамиле кылып, эмне биз тараптан жардам болсо ошону бергиле. Алар менен мындай биргеликте иш алып баргыла. Эң негизгиси ушул салыкты биз мыйзам боюнча алар кире албайт, бирок ошол салык кызматынан бирден өкүлүн ээрчитип туруп, барып карап, ошо патент алып атабы, кандай салык төлөп атат, ошолорду бүт карап келди. Тилекке каршы мынау машина автозапчасть базарды кирип чыгып карап чыксты, ал жерде көпчүлүгү даже патент алып койбой мына иштеп аткан ишкерлерибиз болуп атат да. Ал бүгүн качышы мүмкүн салыктан, бүгүн же эртең качышы мүмкүн. А бирок 3-4 күнү баары колго түшөт да. Мына борбордук базарды карады, бүт эле үстүндө крышалар да. Бүт ушул салыктан качып барып туруп, же бирөөнүн чөнтөгүнө акчаны төгүп берип атат. Эмне кыласыңар ушуну? Бирөө эме кылып өзүң качан келип текшерет экен? Бүгүн сени текшербесе, эртең балаңды текшерип калышы мүмкүн да. Балаңды текшерет. Же кызың бир күнү ошого өткөрүп бергенде келет, мынанча жыл ушу ишкананы иштеттиң, мынанча пайда көрдүң, калькуляторду бир басканда күнгө, жылга көбөйткөндө паланча миллион сом акча карыз болуп отуруп каласыңар да. Эмне кереги бар? Ошон үчүн мына мен дагы силерге таза туруп берейин, шаар башчысы катары. Мына бириңерден бир дойлар сурабайлы. Биз болгон мүмкүнчүлүктү түзүп берели силерге. Силер дагы салыктан качпай, силерден сураныш дагы, талап дагы ушу сөздү жеткизип, мына бүгүндөн баштап жашырган салыгыңар болсо, ушу салыкты жакшы төгүп берсеңер, ошол ар бир тыйын шаар үчүн, эл үчүн иштетилет. Мына мен шаар башчысы катары ошо бюджетке баягы айттым, мен колум сала турган болсо, мага да Кудай бар да. Ал элдин акысы. Аны эч кимиз жебей, таза элге иштетишибиз керек да. Мына жергиликтүү өзүн өзү башкаруубуз да. Биз өзүбүз акча таап, өзүбүз оңдошубуз керек шаарды. Мамлекетке зыян келтирбешибиз керек да. Мамлекеттик бюджетти дагы сакташыбыз керек. Балыны биз өзүбүзгө өзүбүз шартты түзүп иштешибиз керек да тууганда. Анан кээде өзүбүз иш кылбайбыз, өзүбүз аракет кылбайбыз, өзүбүз салыкты төкпөйбүз дагы, отуруп алып президентке сын тагабыз, премьерге сын тагабыз, жогорку кеңештин депутаттарына сын тагабыз, иштебей атышат. Өзүбүз иштебейбиз да. Өзүбүз туура жүрбөйбүз. Кээде кайсы жерден эмне кылып акча тапсак экен деген ойлор болот. Ошон үчүн мына бүгүнкү семинардын максаты дагы ушул. Мына колунда бар ишкерлерге эми мен аттарын айтып кетишти, мен деле кайталап коеюн. Мына айрыкча Ихлас ишканасына, Визион Групп ишканасы, Эмаком, Сапат Глобал, Галерея Ош соода борбору, Амантур сервис, Сынташ жоопкерчилиги чектелген коомдору, Аква, Юзум Групп, ЖБ4 фирмасы, Ош Сити маркети, насос заводу, Ризван басма үйү, Темирташ фирмасы, Ханорда рестораны мына жакындан жардам берип, ушул жалпы ушулардын мындай жардамдары болуп атат да. Анан кээ бирке жардам берип, аттары аталбай калган ишкерлерге дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Эң негизгиси баягы кылган ишибизди, кылган жакшылыгыбызды Алла Таала билсин, Кудай билсин да. Туурабы? Кудайдан кайтсын. Тапкандын аз табабызбы, көп табабызбы, ошонун берекесин берсин да.
Анан кээде биз көрүп атабыз, миллиард деген акчаны таап, шаардын эсебинен ушул турмуш тирчилигин өткөзүп жүрүп, шаардын эсебинен миллиардер болуп, бирок бир тиын жардам бербеген ишкерлерибиз дагы бар. Туурабы? Ушул дагы миллиардер болсом экен, дагы чоң иштерди кылсам экен деп. Эми алардын дагы өзүнүн эмесинде. Биз аларды мажбурлабайбыз. Ошон үчүн мына жардам берип аткандарга Алла разы болсун. Ушуну токтотпостон шаарыбыз үчүн жардамдарды берип, шаарыбызды оңдоп түздөсөк, анан эң болбоду дегенде жок, шаарга жардам бере албайм десеңиздер, анда өзүңүздөрдүн иштеп аткан ишканаңарды айланасын оңдоп түздөп, жашаган аймагыңарда, үйлөрдө, ошол жерлериңерде оңдоп түздөп койсоңор да ушул жарлыктын алкагында кылган ишиңиздер болот. Быйыл мына ушул түрк дүйнөсүнүн маданий борбору болдук да, бул да тарыхта. Тарых 2019 жыл Ош шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борбору болгон деп мына кийин айтып жүрөбүз да. Мындай мүмкүнчүлүк кайра келеби да, келбеби бир Кудай билет да. Ошон үчүн ушундай мүмкүнчүлүктү пайдаланып, мына шаарыбызга канча деген туристтер. Октоп аткан киши ким? Сиздин жаныңыздагы. Ишкерби же биздин жетекчилерденби? Ушул түрк дүйнөсүнүн маданий борбору болдук. Буну көп ойлойт. Шаардык бюджеттин эсебинен акча кетирди. Шаардык бюджеттин эсебинен болгону биз 5 миллион сом акча карадык ушул ачылыштындачы. Ушул келген конокторго анча-мынча оңдоп түзөө иштерибизге кетти да. Бирок бир 2 миллиондой дагы турат. Бунун жабылыш азайым болот ноябрдын аягында. Дагы ошондой туристтер келет да. Ушул түрк дүйнөсүнүн маданий борбору болгондо мына билинбеген менен канча туристтер келди. Турат, мына мейманкана, гостиницанын жетекчилери болсоңор, ушул жерде отурсаңар билесиздер. Бир дагы мейманкана бош калбады да. Баардыгы ушул мейманканаларда жатышты. Турат. Аны бирөөсүн дагы биз бекер жаткызганыбыз жок. Баардыгынын акчасын төлөп бердик да. Төлөдүк. Канча деген тамак аш ичишти. Алар дагы баардыгына сиздердин ишкерлердин чөлтөгүндө калды. Канча деген колго жасалган буюмдарды алып кетишти ошолор. Баардыгы мына ошо сиздерге билинбеген менен акчалар, ушул акчалар калып атат да сиздердин чөлтөгүңөрдө. Ошон үчүн биз туризмди өнүктүрөбүз дейбиз. Өнүктүргөндө кандай ошо эң негизгиси ошо келген туристтерге шаарда шарт түзүшүбүз керек. Шарт түзүшүбүз керек. Жакшы болсо, ошолорго келгенде ашың болбосо дагы кашың болсун деп мусулмандарда жакшы сөз бар. Келген конокторду жакшы кабыл алып, келиңиз деп ар бирибиз жөнөкөй мамиле кылып, жакшы жерлерибизди, кооз жерлерибизди көрсөтүп, меймандостугубузду көрсөтүп койсок, ошол барып айтат, Ош шаары ушундай жакшы эл экен. Жакшы эл экен деп туруп, мына барып айтат, анан билинбеген менен. Мына азыр Ош Бишкек учуп калсаңар самолетте көрүп атасыңар да, билинбеген менен жарым иностранецтер келип атат. Туурабы? Билинбеген менен. Күнүнө канча деген туристтер. Мына быйылкы жылы биз анализ кылып атабыз. 2 эсе, 2,5 эсеге, 3 эсеге чейин ошо туристтердин келгени көбөйдү. Буну биз үнөмдө дагы жакшы иштешибиз керек. Буну айтып аткан себеби дагы деле келип мына сиздерге байланыштуу турмактуу ишкерлер. Эң негизгиси мына шаардын ортосундагы, чекесиндеги кайсы жерде болбосун ошол кызмат көрсөткөн мекеме ишканалар баардыгы ошол замандын талабына жооп бере тургандар. Мына карагылачы. Мына окуу жайдын чаткал агайыбыз отурат, өтүрүп койгон мына. Карагылачы мына шарт деген ушундай. Өтүп турган бардык шарттарга ушундай иш-чараларды өткөрсөк баардыгыбыздын жүзүбүз да. Түрксойдун ачылышында дагы ошол бир иш-чара ушул жерде. Келген түрктөр дагы, келген туристтер дагы Ош шаарындагы окуу жайларды, бир эле бул окуу жай эмес, баардыгы Ош мамлекеттик университети жана башка баардык окуу жайлары ушундай жакшы өнүгүүгө түшөт. Бул дагы ушул президентибиздин жардамы алып ар бир жетекчи өзүнүн ишин ушундай аткарып атат. Бул эми бир ишти кылыш кыйын, кылбай койсоң андан бетер кыйын дейт да. Бүгүнкү ишти эртеңкиге калтырып койсоң дагы кыйындай берет, дагы бүтпөйт, эртең кылабыз деп эчким. Ошон үчүн акырындык менен
иштей бере турган болсок, 1 айда кичине жылыш болот, 3 айда чоң өзгөрүү болот, 6 айда эл рахматын айта баштайт. 1 жылда чоң өзгөрүүлөр болушу туурабы? Ошон үчүн жалгыз биз аракет кылсак, баары жылыш азыраак болушу керек. Ошон үчүн сөзсүз сиздердин жардамыңыздарга, сиздердин аракетиңиздерге биз муктажбыз да. Биргеликте иш алып кетсек, биргеликте сөз жылыш болот. Анан баардыгыбыз ынтымак болсо, биримдүү болсок, анан эл дагы биздин айтканыбыз угат. Кой, мен деле үйдүн астын оңдоп түздөп коеюнчу, анан кошуна жасап коюп деп туурабы? Кээде мына азыр көрүп атабыз чоң, например, мына Шайыттөө деп коебузбу, Шайыттөө бүт строительный магазиндер да. Арасында анча Кудайдан корккондору астына брусчатка басып, кичине оңдоп түздөп койгон. Көпчүлүгү эптеп эле ачып туруп, ошол жерде акча тапсын. Ошол магазиндердин ээлери тапкандар насип кылсын. Көп эле акча табат да, мына областтын бардыгы ошол жерге келип строй материал алышат да. Обороттору канча экенин биз билебиз. Бирок биз аларга кызыгып, аларды бир мындай иштерине тоскоолдук келтирейин деген оюбуз жок. Бирок ошол отурган жерин түздөп койгон bir elementarный bir 20 kvadrat metr брусчатка басып койгон ишкерлер чыгып атат да. Bir 5 метр лото коюп койбойт да ошол жерге. Астында бактаракка кичине суу куюп койбогон ишкерлер болуп атат да. Мына эми биз убакытка байланыштуу аз-маз көпчүлүк мына командировка болуп калып атат. Бош убактыбызда мына эртең менен чыгып бардык жерге барып атабыз. Дагы ошол жерде көп ойлошу мүмкүн, сарбашып камеранын астында өзүн көрсөтүп таңгамал жетекчилер чыгып атат. Биз андайдан эмес, менге күндүзү деле чыксак болот. Эртең менен бардыгы көрүнөт да. Кайсы жерде мындайча айтканда кемчиликтерибиз бүт көрүнөт. Себеби бардыгы жабык турат, эл аз болот. Ошон үчүн бардыгыбыз мына таңкы саат 5-те туруп алып, 6-да чыгып ушу кыдырып атабыз да. Бардыгы азыр мына Западный Кулатов кичиктерин көргөдүм, аябай оор болду. 300ге жакын күркөлөр калып койду. 300ге жакын. Эми бир чети жаман көрүп атышат бизди, ишкерлер. Ушу алып койду, тоскоолдуп койду. Мына эми экинчи чети шаарды да оңдош керек. Шаарга кирсек, жашыргандар менен бүт эле темир контейнер болуп кетиптир да. Мындай карасаң, өнүккөн мамлекеттерге барып атасыңар, келгенден кийин шаарыбыз жүдөгөндөй көрүнөт да. Bir gün, 2 günden anam gözüm şu kaynadan gönül, жакшы көрүнүп атат. Bir gün, 2 gün мындай эгер Турциядан учуп келип эле ошко түшүп калчы кандай болот? Туурабы? Россиядан түшүп келип ошко түшүп калчы шаар кандай экенин ошондой билинет. Эми тиричилик керек болгондо. Тиричилик керек. Бирок бардыгы мыйзам чегинде болуш керек. Шаардын дагы эки жагын карашыбыз керек. Биз жөн эле аларды тепкилеп көчөгө чыгарып койгонубуз жок. Ошол ишканаларды жерлерди берип, чоң ишканалар түзүп атат. Мына кечээ мен барып ошол заводдорду барып көрдүм жеринде. Жумушчулар келбей атат дейт. Бүт сырттан алып келип атабыз дейт. 30 миң, 40 миң сомдон айлык беребиз деп атат. Эгер бүтүп калса 50 миң, 60 кесибине жараша айлыктарды беребиз деп атат. Ошол Ихлас компаниясы, ошо фабрика, машина строительный, Средний Азияда жок машина строительный завод түшүп атат да. 1000 адам жумуш орду менен камсыз болот. Мына текстильный фабрика быйыл жыл аягына чейин бүтүрөбүз. 1-2 корпусу бүтсө 2,5-3 миңге жакын жумуш орду түзөт. 2020-жылы толук бүтөт. Ал 7 миңден 10 миңге чейин жумуш орду. Бул чоң иштер да, чоң иштер да. Туурабы? Мына бүт сыртта жүргөн жарандарыбыз келип ошол жерге жумуш менен камсыз болсо болот да. Бардыгы ошол мамлекет тарабынан болотка камкор. Мына биз Кудайга шүгүр дешибиз керек экен. Чет мамлекеттен бир мына страница инвестор келе турган болсо, 2 колдоп мындай көтөрөбүз да, мына келип $10 миң жардам берди мындай. Мен аябай кубанып турам да. Мына биздин балдарыбыз уже келип инвестор болуп баштаптыр да. Биздин балдарыбыз ушундай чоң миллиард деген акчаларды салып, ишканаларды ача баштады. Биздин балдарыбыз ушундай жардам бере баштаптыр да. Качан бир мезгилде урсагыбызды тойгозо албай, ачык айтайын. Урсагыбызды тойгозо албай бардыгыбыз мына ишкерлик кылганбыз. Мен да сиздердин араңарда чыкканмын да. Мен да ишкер болдум. Ишкердин ар бир тыйыны эсептелүү да. 5 сомун, 10 сомун түшүп калса, жагын издейсиң, 1000 миллиардер болсоң да. Туурабы? Ар бир. Бирок
жакшы ошондой балдарыбыз пайда болуп туруп мына элиме жериме жардам берсем деп. Азыр мына эже атыңыз эмне? Айгүлжа турсаңыз мына шириндик тортторду жасаган эже. Мына мен өзүмдүн астыларымы бүт оңдоп брусчатка басып, ошол жерди жашылдандырып эме кылайын жасатайын деп. Азыр автобуста бир 2 минут кошо туруп калдык, мына ошондо иштеди кылайын. Көпчүлүктүн ойлору бар пайда болуп атса керек. Мен айтам, бул ушул бүгүнкү семинар менен токтоп калбай эле турган. Мына кичине бир 100 000 сомдук нерсе жасайсыңбы, 10 000 сомдук жер жасайсыңбы, 1 миллион сомдук иш жасайсыңбы? Аз барганда көрдүк го, баягы бирден экиден токтогул парктагы жасаган скамейкаларды тура ошондо көрсөттүк да. Кеп бир скамейкада эмес, кеп ошонун патриоттук сезиминде да. Мына чоң паркка бир скамейка, бир урна болсо дагы мен ошол жерге коюп коеюн деп мына келип жардамын айтат да. Көп түкүрсө көл болот. Биз шартык менен дагы кайталайбыз. Болгон аракетибизди мына жардам берип шаарыбызды оңдоп чыгабыз. Бир үлгү болойлу. Ош шаарына эмне иш кылсаңыздар маалымат бергиле. Ушундай семинарларды дагы жылдын аягында дагы ким эмне иш кылса барып көрүп, жолугуп, аксакалдарыбыз барып ошол жерге бата кылып, рахматыбызды айтып кетели. Туурабы? Көрөлү ким эмне иш кылып атканын. Жасасаңар мына биздин бөлүмдөргө мен мына иштерди баштап. Азыр гана Кореядан келген бала баягы парктын астында чыктыбы астынан 3 километр жолду асфальт кылып берген бала. Кетип калдыбы сүрөтүн берген. Ошо бир Кореядан келген бала экен. Чуркап келип астына жасаган иштерин көрсөтүп атат да. 3 километр асфальт тартып берип атабыз. Жөнөкөй эле жаш бала экен да. Ушундай иштерди жасайлы. Мына бери бизге ишкерлерге дагы кайталап коюп, баардык оодарып атат дегенден алыс болгула. Ушундай иштерди биргеликте жасайлы. Анда көңүл бурганыңарга рахмат, чоң рахмат бир жолу. Ыраазычылык билдирем. Ушундай жолугушууларды тез кылып турайлы. Анан мындай семинар болбосо деле бир силерге кандай жардамдар керек, кимдер кыйнап атат, ушундай болсо, эгер мына ачык айкын мындай айта албайбыз, бирден кабыл ал десеңер, бирден кабыл албайлы. Же болбосо жалган ишкерлер менен гана бир жолугушуу уюштуруп биздин көйгөй угун десеңиз, анда эми угуп берсеңиз десеңиздер, аны дагы жасайлы. Бир күндөрдү белгилеп алып, бир айда бир ишкерлер менен жолугушуулар жасап турайлы. Силердин ойлоруңар болсо угайлы турабы, жардамдар болсо биз берели. Анан бардыгы мына коргоо органдарында турат. Эгер кимдир бирөөлөр мындай ашыкча кыйнап аткан болсо, жөн эле келип туруп үстүңөрдөн мындай акча төлөйсүң дей турган болсо, бардыгын айткыла. Макулбу? Мына сиздерди биз коргоого милдеттүүбүз. Ешкім ақша төлөбөгүлө. Бардыгы мыйзам чегинде салыкты төккүлөгүн, болду ашыкча акча төлөбөгүлө. Аны ачык айкын, кээде биз сөздөрдү угуп калып атабыз да. Шаарда мындай болуп кетти андай. Бириң дагы айта элексиңер мага. Мына келип мени тоноду же болсо мына укук коргоонун акча сурады деп. Бардыгы таза жакшы жаш балдар келди укук коргоонго. Бардыгы мына иштеп берели, эмне жардам беребиз дегенде. Бүт бардыгы мына президенттин көзөмөлүндөбүз. Мен баш болуп көзөмөлүндө. Макулбу? Ошол үчүн бетке айткан сөздүн зары жок да. Бардык нерсени ачык айкын айтып коелу. Кимдер менен ким мындай ишкерлерге путтаса турган болсо, атайын мамлекеттик органдар бар, алар менен күрөшөт. Күрөшпөйбү? Алы жетпейби? Анда биз ачык айкын министрликтин жетекчисине сунушту беребиз. Аны алмаштырып, жакшы коркпой иштей турган жетекчини коюп беребиз. Ишкерге толук биз шарттар түзүп беребиз. Туурабы? Ошон үчүн баардыгын ачык айткан. Чоң рахмат болуңуздар. Эгер суроолор болсо мен жооп берем. Суроолор?